Бир нерсе айтсам өтө катуу күлөсүз азыр. Бул не десеңиз, балаңыз менен кеңешпөө, балаңыздан кеңеш албоо. Бүгүн жаш балдар менен көп сабак берип, жаш балдарда мындай өнүгүү, өзүнүн оюн жеткире билүү деген нерселер жоголуп баратат да. Бир телефонго камап коет, апасы мисалы тамак кылайын, апасы мисалы жакшы кылайын, же бирдеге кылайын деп баласына телефон карматат да. Бала бир эле телефон менен чектелип калган да. Аламдашуу доору жок, адамдар менен сүйлөшүү деген жок. Играсы болсо болду, ушинтип караңгы комнатада өзү калып кеткен. Апасы менен сүйлөшпөйт, баарлашпайт. Мисалы орус аялдарын карасаңыз, балдар менен ар дайым сүйлөшүп атканын, баарлашып атканын көрөсүз. Бала суроо берет, апа эринбестен жооп берет. Апа суроо берет, баласы жооп берет. Ошентип сүйлөшүш керек бала менен, кадимкидей кеңеш алыш керек. Мисалы, бул балам эчтекени билбейт дебе, балаңдын оюн өстүр. Мисалы, фортер аласың, машина аласың, кандай свети жакшы, ак свети, көк свети, балам кандайын алсак жакшы деп. Бала дагы өзү билет да, менин оюм бар экен бу жерде. Мен оюм жеткирсем болот экен, мен дагы ушундай адам экенмин деп туруп, адам экендигин билет. Тез жетилет, тез өсөт, тез өнөт. Багбан канчалык сууну көбүрөөк куйса, баягы көчөт ошончолук тезирээк өсөт. Канчалык мээримсиздик кылып таштап койсо, ал көчөт жок болуп, акырын барып кургайт. Анан бир күн уй-пуй бирдеге келип сындырып жеп кетет. Мен айткым келет. Балаң менен сүйлөш. Балаң менен кеңеш. Балаң менен кеңешпейсиңби десең, күлгүсү келет да. Күлбө, бул күлө турган маселе эмес. Неге деген суроонун негизинде, неге антип кеңешпейт десеңиз, анын атасы ал менен кеңешкен эмес да. Бир маселени сураган эмес атасы. Тарбия маселеси ушундай урматтуу мекендешим. Жаш бала дебеш керек. Аны чоң адамдардын катарына коюш керек.